көшөгөнүн ичинде келин отурат. Сыртта күйөө бала айтып атам. Анан тиги WhatsApp'та мындай кетиргенде үн чыгат го, турук деп. Ошондо үн чыгат көшөгөнүн ичинде. Анан мен мону ачыңыз деп кыз өзүнүн никеси кыйылып аткан кыз WhatsApp чыгып отурат. Мен кантип ага бир кулагына бир нерсе айтам. Эй, сенин могу жерде кызматың бар, күйөөңдү тиге урматта, сыйла деген сөз анын кулагына кирген жок. Ошон үчүн көшөгөн ачып койсун мейли, унчукпай ушул өмүрүдөгү эң бактылуу көз ирмемдер деп никенин убагында кыздар кулак салып отургула молдого. Тиге кээ бирлер күйөө балдар ою башка жакта да. Өй десең чочуп кетет никеси кыйылып аткандачы. Ошон үчүн мен ээн отур, сүрдөбө, мага көңүл коюп отур. Мен сөзүм сага өтө зарыл нерсе. Деп анан нике кыям да. Мына ушундай никеде өтө чоң көйгөйлөр бар. Bunun barını buyursa da айтабыз. Чын бул нерсе биз да көп күбө болдук. Мисалы, никес кыйылып атканда сиз айткандай күйөө бала асманда учуп жүрөт да. Ооба. Эмне айтылып атканын билбейт. Азыр кайсы ырчыны сүйлөшүм керек, тиякта кайсы досум кечигип атат, эмне гүл, ушундай ойлор да азыр. Ой, бул эртең ошол гүлүң дагы жок, ырчың дагы жок, кафең дагы жок, эчтекең жок, куржуңду көтөрүп кайра Россияга кетесиң. Ошон үчүн мындай никеде айтылган сөзгө маани бериш керек.